Урматтуу биздин кыргыз мекендештерибиз, сиздерге биздин чоң сүйүнчүбүз бар. Биринчи Америкада кыргыз мечити ачылып атат. Азыркы убакта кыргыз страховый компаниялар, кафелер, тонировка саптаган жерлерибизге чейин, чач кырккан жерлерге чейин, чач тарашка чейин ачылып кетти. Бирок тилекке каршы азыр биздин өзүбүздүн мечитибиз жок. Иншаллах азыр өзүбүздүн мечитибиз ачылганга ошого биринчи кадамдарды баштадык. Бисмилла деп азыр баштайбыз. Бисмилла деп. Азыр бул Чикаганын Итаска шаарында церковь сатууга чыгып, ошол церковьти алып атабыз. Өткөн жума күнү ушул жака контрактка кол коюп, ошо 75 күнгө азыр 2 миллион 200 миң каражатын чогултуп ушул жерге беришибиз керек да. Ушул жерди ошо эң жакшы сабырптыр деп коет. Сабырп дегенде бул Чикаганын четинде жайгашкан шаарлар. Бул ошо эң жакшы бир шаарлардан чыкты да. Ыңгайлуу кыргыздарга, тракистерге деп койсок болот. Келип токтоп, намазын окуп кетишет да. Бияк жакта айланада кыргыздар аябай көп жашайт. Шамбургда, Арлингтон Хайтста көп, аябай көп кыргыздар. Азыр өзүңүз билесиз, 50 миңге чукул кыргыз келди. Тилекке каршы ошо мечитибиз эле жок экен да. Калганы бүт эле бар. Community центрибиз бар. Биз айтып кеткендей жана бүт бар да. Көп нерсебиз ачылды. Бул да бир чоң биздин кыргыз коомубуз үчүн чоң бир кадам да. Чоң кадам. Айта кетсеңиз, ушул болочок биздин мечитибиздин аянты канчанчы жылы бул курулган? Бул англис тилинде айтканда 25 миң square foot болуп калат. Орусча биздин квадратка которгондо бул жер 2500 квадрат болуп калат. Кичине ашыгыраак 2536 деп койсок болот. Бөлмөлөпчү. 2536. Парковкасы бар. Нар жагында медресеге окуу жайлары бар. Азыр кирип көрсөк болот, ошолорду кирип көрсөтүп, биринчи, экинчи этажы бар да, ошол жакты кирип көрсөтүп азыр. Урматтуу биздин мекендештер, бул жөн гана мечит болбойт. Кийин болочокто буюрса биздин балдарыбыз үчүн медресе дагы ичинде болот, буюрса. Буюрса иншаллах. Келиңиз, бисмилла өтүңүз. 1960 жок, 1951 жылы салынган. Тиягында дополнениясы 1951 салынган да. 51 жылы салынган. Азыр экинчи этажга мындайдан чыксак болот го дейм. Экинчи этаждан чыгып дагы немесин көрсөтсө кетсек болот экен да, жүрүңүздөр, Азыркы учурда бул чүркөө, бул американецтердин чүркөөсү. Тилекке каршы азыр Америкада, тилекке каршы эмес, тилекке наоборот бизге өзүбүзгө жакшы боло турганда да, баягы буларда убагында аябай көп церковьтер салынган, чүркөөлөрчү Америкадачы. Ошонун көбүнчөсү азыр амал жок да. Американецтер келбей калды. Ушундай болуп көп чүркөөлөр сатылып атат Америкадачы. Бирок ошол чүркөөлөрдө алыш аябай ооруга турат да. Анткени бул чүркөөдө баягы налогообложение деп коет. Налогообложениясы жок. И муну баягы алып, любой адам өзүнүн бизнесине айландырып алат да. Ошондуктан муну алышка аябай оор келди да. Биз былтыр 2023 жылы августта баштаганбыз, издеп. Мына эми чыкты да. Буга чейин бир эки жакшы церковь чыкты, алар дагы өтүп кетти да. Чыгат, өтүп кетет, чыгат, өтүп кетет. Алла таалам жакшыраак билет. Ушул жак чыгып калды биздин немебизгечи. Кыргыздарга да жакшы жер чыкты да. Мындай кыргыздарга өтө алыс эмес. Кыргыздар ушул жакта алыс эмес жерде жашайт да, жана айтып кеткендегидейчи. Өзүңүз келиңиз кирип көргөндөгүдөй бияка бир 200-250 адамга чейин батат да. Буюрса иншаллах баягы кыбласы дагы баягы көп церковьтерге киргенде дагы мындай кыбласы эшикте карап калат да. Табылбай калат, мындай башка жерде карап калат да. Биздики азыр кыбланы карасак, кыблабыз бияк болуп калды. Биягынан кирип келсек, бияк кыбла болуп калды, аябай ыңгайлуу болду да. Бул дагы баягы неме да, чоң плюстардын бири да. Алла таалам өзү берди десек болот да. Алланын буйруган жери. Мындайдан келип, тартып азыр бер жагын дагы көрсөтүп кетели. Биринчи этажга чөөлүп, бул жерде биз мастураптарга, аял кишилерге намазкана деп ойлоп атабыз да. Ошол жакты эжелерге дагы намазкана кылып коелу депчи. Анткени баягы азыркы учурда Америкада бир тууган эжелерибиз аябай көп да намаз окуганчы. Ошолорго дагы баягы шарт түз бергенге аракет кылып атабыз. Ыйманыбызды ушул жерден аябай бекемдетишибиз керек. Буюрса иншаллах. Жүрүңүздөр.
Азыр байкашыбыз боюнча чиркөөнүн өзүнүн эмеректери бар экен. Булар кийин алынат, өздөрү Буларды менен алып алабыз, кетишет. өзлөрү менен алып кетишет. Мунун баарын өзлөрү менен алып кетип, бул бизге эң жакшы мындай Алла таалам өзү жардам берип атат да. Муну аябай оңой, ыңгайлуу да алыш. Жөн эле алып Көтөрүп коебуз. кетишет. Алгандан кийин бияка баягы көп чүркөөлөргө баягы дополнительно акча киргизип, вложение киргизиш керек да. Баягы көп нерсесине пала салыш керек, тигини кылыш керек, кээ бир жерлерин жасаш керек. Биякта эң оңой муну алабыз, бүттү тазалап коебуз, ушул жака уже намаз окуп баштай беребиз да. Немеси жок, кандай десем, эч кандай оорчулук жок да. Ушуларды эле алабыз, бүттү. Кээ бир чүркөөлөргө барып көргөнбүз, ошо сатылып аткандаргачы. Полу аябай жаман состоянияда, эски, баягы аябай көп вложение керек да. Сатып алдың, сатып алгандан кийин дагы үстүнө дагы көп каражат кетип калат да, ремонтуначы. Бияктын крышасын текшерип чыктык, полун текшердик, көп жерин текшерип чыктык. Аллага шүгүр, көп жери жакшы состоянияда экен, жакшы колдонулуп тур да бул жерчи. Жакшы акыбалда экен. Өзүбүзгө да жайгашканга жеңил, каражаттар кереги жок, кошумча каражаттар. Кошумча каражаттар көп кереги жок десек болот да. Азыр бул жерде баягы имамдын сүйлөй турган жери баягы бизде өзүбүз айткандагыдай минбар деп коет. Ошо минбар жагыбыз ушул жак болот. Буюрса, минбардын өзүнүн баягы жагында отдельный комнатасы бар экен имамдын. Кичинекей жакта комнатасы бар, мындай кирип кетсе болот. Ошол жактан кирип неме турат, ыңгайлуу да. Анан аудио системасы дагы баягы сүйлөгөнгө немелери ыңгайлуу экен да, аябай жакшы экен. Бар. Бардык нерселер көбүнчөсү даяр экен да. Сиз өзүңүздөр көрүп жаткандагыдай, баягы ушул намазкананын биягында продолжениясы бар, мындай орусча айтканда. Ушул жагына дагы кирип намаз окуй берсек болот. Жагынан кирген жери дагы бар. Баягы ыңгайлуу да. Баягы жума намаздарда баягы бир жерден эле баары тең чыкпай, кечигип келгендер болуп калат, же биягынан кирип, же чыгып кеткенге ыңгайлуу да. Көп шарттар түзүлгөн да. Мындай айтканда лифттен бери бар экен да бияктачы. Ушундай жакшы салыптыр, ушундай жакшы сапатта салыптыр. Лифттен бери коюп коюптур да. 1951 салынса дагы азыркы заманга туура келген. Туура келет экен да. Шарттар бар экен. Бул кабинеттер ичинде аябай көп кабинеттер бар экен. Ушул жөнүндө айтып кетсем, бияк ошо биздин Тимборд деген бул администрация мечиттин ошол жака ыңгайлуу экен да, отуруп, баягы чогулушларды кылып, ошо мечиттин маселесин чечип, көп маселелер чыгып турат да. Мечиттин ичинде ошол маселелерди чечип, ошол жака отуруп, жерге ыңгайлуу экен да. Ошо мечиттин администрациясы ошол жака отурат. Жүрүңүздөр. Мындай түз басып берсеңиз, 205 кабинет бар экен да. Бул 205 кабинетте азыр ойлоп атабыз. Бул аябай ыңгайлуу жасалган шарттар бар бияктачы. Мынтип класстарды бөлүп койсок болот да. Ошондо бөлсөк, бияктан 1, 2, 3 класска бөлүп коебуз да. 3 класска бөлсөк, 3 эшиги бар да мунун дагычы. Баягы коридорго чыгып кете турган 3 эшиги бар да, аябай ыңгайлуу салынган да. Американецтер баягы салып атканда буну баягы көп нерсесин продумывать этишкен да. Пожарный безопасность. Анан ошол жактан баягы бул экинчи этажын ойлоп атабыз. Ондон кийинки өйдө балдарга Куран класстар ошол жакта болот деп, баягы медресеси ондон өйдө жаштагылар ошол жакта болот деп ойлоп атабыз да. Жүрүңүздөр жак-жака барсак, азыр жак-жакта дагы кабинеттер бар, ошол кабинеттерди дагы көрсөтө кетели. Бул медреседе балдар окуганы, Куран окуганы, намаз окуганы гана келишеби, же бул жатаканасы менен болобу? Ошол жагы кандай болот? Жатаканасы менен кылсак да болот да. Жатаканасы менен дагы кылсак болот. Ойлонушубуз керек. Азыр биз ал жөнүндө баягы анчалык терең ойлоно элекпиз. Буюрса келечекте башы бар. Неме тутабыз. Бул азыр 202 кабинет экен, жүрүңүздөр. Бул жерде библиотека кылып койсок болот окшойт. Библиотека кылып, баягы Куран класстардын ошо аябай көп китептер, маалыматтар керек. Ошол жактан ушул жерден алып, ушул жерде китептик намаз кылсак деп ойлойбуз да. Бияк жагында ажатканасы бар. Асты жагында дагы ажатканасы бар. Баягы ыңгайлуу да бизге дагы өзүбүзгө. Баягы бизде баягы Кыргызстанда бир эле ажаткана бар. Бир эле тараптан ажаткана бар. Баягы бияктан экөөсү бар да, мындай бияка десең бияка, жака десең жака барасың. Баягы астында дагы бар да. Жүрүңүздөр азыр астыңкы этажга түшүп, астыңкы этаждын кабинеттерин көрсөтүп кетели. Ахлан ва сахлан кауlan ва лахна минна лакум куллу ихтирам антум банайтум антум зарa'tum. Бул имарат
2 кабаттуу. Бул имарат 2 кабаттуу болуп калат. Азыр биринчи кабатында бардык. Азыр бул экинчи кабаты. Экинчи кабатында биякта эмнеси бар экенин билбейт экенмин, эшиги жабык экен. Мына келиңиздер, бияка 101-чи Дагы кабинет. кабинетке кириңиздер. Кабинеттер чындыгында аябай көп экен. Бул баягы кичирээк кабинет экен. Бул кабинетте баягы 10 жаштан ылдый Балдарга. бөбөктөрүбүзгө баягы садик болуп калабы, же дейкер деп коет англисче, ошондой болуп калышы мүмкүн. Буюрса иншаллах баягы келечекте көрөбүз кандай болот экен. Азыр бул эжелердин кабинети экен. Биздин имамдардын, эмелердин кабинети болуп калышы мүмкүн. Келечекте кабинетке аябай ыңгайлуу экен да. Бул эжелер азыр кагаздарын чогултуп, баягы даярданып, көчкөнгө даярданып атышат. Буюрса кийинки жылы Ороз айында ушул жактан элдердин оозун ачып, Оозун ачып, болот экен. ошол жактан орозосун, баягы орозо учурунда ошол жакка чейин буюрса бүтүрүп, баарын тең кичине ремонттор керек. Ремонтторун кылып, ошол жакта баягы кыргыздардын өзүбүздүн баягы азыр мечитибиз жок да. Азыр Америкада биякта ар бир мечитте жыл сайын ооз ачыруу болот да. 30 күн катары боюн ооз ачырат бияктачы. Буюрса иншаллах биз дагы дуа тилектерибизди кылып турабыз. Ошол жактан баягы биз дагы кыргыздар башка мусулмандарды, башка бир туугандарды чакырып, биз дагы ошо пловубуз менен, баягы кыргыздын тамактары менен өзүбүздүн тааныштырып, ошол жакта баягы чоң сооп алып, ооз ачтырууларды кылабыз деген ниеттерибиз бар да. Өзүңүз көргөндөгүдөй баягы көп нерсеси даяр. Буларды калтырып кетет, менин оюмча. Буларды калтырып кетебиз деген сөздөр болгон. Баягы өтө ыңгайлуу да. Анан баягы бияктан тамакты зады бияктан берип коет. Анан бияка болсо уже чыгарып бере берет да, нар жактан тамактарды. Анткени быйыл менин байкашым боюнча көптөгөн биздин жарандар ар кайсы мечиттерге барып, өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып, көптөгөн кишилердин оозун ачып, үйгө чакырганга шарт жок. Туура, кафеге чакырганга дагы шарт жок, анткени ал өтө кымбат. Бирок мечиттерге барып, биздин көптөгөн эркек балдар көп кишиге ооз ачты. Буюрса кийинки жылы баардыгыбыз келип, ушул жактан элдин оозун ачып, чоң чыгабыз. Буюрса иншаллах ушул жакта кийинки жылы сиз айтып кеткендегидей ооз ачырууларды кылып, көп кишинин башын бириктирип, бул мечитибиздин аты баягы жакшы ат менен коюлган, үммөттүн мечити деп, үммөт деп англисче айтканда уммак деп коет. Биздин үммөт да. Баягы бөлүнүп, жарылуу деген жок. Үммөт мусулмандар. Ар бир мусулманга да. Бияктан баягы канча деген миңдеген мусулмандар бар да. Башка улуттагы, мисалы ошондой эле биздин өзүбүздүн кошуналарыбыз, өзбек бир туугандар ушул жерде көп жашайт, алар дагы кыргыздар менен чогуу, казак бир туугандарыбыз бар. Көп ушу Центральный Азиядан, Орто Азиядан келген бир туугандарыбыз аябай көп. Ошолорду да биздин маданиятыбыз баягы чет элде, ошол жакта Америкада билинет да. Бири-бирибизге окшошпуз да. Бири-бирибизге окшошпуз. Анан баягы өзүбүздүн тамагыбызды, өзүбүздүн тилибизди баягы орусча сүйлөсөк дагы сагынасың да ошол чет элде жүргөндө. Ошол жактан буюрса иншаллах ошолорду ишке ашырып, баягы көп астыда баягы пландарыбыз бар, ошолорду ишке ашырабыз деп турабыз. Мына биякта айтып кеткендегидей, мына баягы Америкада биякта мындай комфорттуу жактырат да адамдарчы. Биянда ажатканасы бар да. Ажатканасына бияна кирсе болот. Тамак ичип атканда баягы колду сүннөттөп бияка кирип чыкса болот. Нар жакка барса болот дегендей. Биянда да кичинекей кабинетибиз бар, нар жакта дагы. Бул биякчага дагы мындай кичинекей немебиз бар экен, баягы может бөбөктөрүбүздү ушул жакка киргизип, ушул жактан ооз ачырып турабыз. Орозонун учурунда. Ошо баягы бул 2 кабат, биринчи кабатты көрүп келдик, экинчи кабат. Ушул экинчи кабаттын ушу кухня жагы, неме жагы. Кабинеттер дагы бар экен, анан эң башкысы чоң кенен кухнясы бар экен. Азыр мындай чыксак, бияктан эшикке чыгып калабыз. Ушул тасманы көрүп жаткан жарандарда бир кызыктуу суроо пайда болсо керек. Эмне үчүн чиркөөнү силер мечит кылып атасыңар деген жөнүндө ошону бир айта кетсеңиз. Мен жана маалымат берип кеткендегидей, биякта Америкада бул христиан мамлекети, булардын өзүлөрүнүн тажрыйбасында аябай көп окуялар болгон да. Мисалы бул чиркөөнү алып, бул чиркөөнүн өзүнүн лицензиясы болот да, налогообложениясы жок, налог төлөбөйт деген. Ошону алып булар өзүлөрү бизнеске айландырып да, ичинчи баягы школа ачып коет, же башка мындай Кудайга жакпаган нерселерди кылып коет да. Анан бул христиандар дагы кийин
мусулмандар көп чүркөөлөрдү сатып алгандан кийин булар көрүп биз чүркөөлөрдү мусулман элдерге сатканыбыз оңойрөөк экен, анткени ошол жакта амал болуп турат экен деп. Ошондуктан баягы азыркы учурда булар бизди көбүрөөк жактырат да. Чүркөөнү баягы мечитке айландырганга баягы оңойрөөк болот да. Лицензиясы дагы оңойрөөк болот да. Муну баягы англисче айтканда place of worship деп коет. Бул баягы place of worship дегенде бул Кудайдын үйү же Алланын үйү деп которуп койсок болот да. И бул place of worship болгондон кийин бул бизге мечитке айландырганга оңой болот да, аябай ыңгайлуу да. Көп кагаздарын дагы мындай текшербейт. Көп мындай формальный жерлерин мындай нөтүп койшат да, кандай десем, өткөзүп койшот. Анткени бул баягы place of worship деп коет. Ошондуктан. Кыргыз элим, Алла таалама чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Алланын жардамы менен өзүбүздүн Америкада биринчи мечитибизди алып атабыз да. Бул тарыхта болбогон нерсе экен. Азыр өзүбүздүн мечитибизди ачканга кыргыз элинен, ошо Америкада жүргөн кыргыз бир туугандардан жардамыңыздарды бергенин сурап кетебиз да. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го. Көп түкүрсө көл болот депчи. Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн баягы кимде ким Алланын үйүнө бир мынчалык кирпич дагы же бир тыйын сала турган болсо, ошого дагы Алла таалам бейиштен үй куруп берем деген убадасы бар да. Бул Алланын убадасы. Бул менин убадам эмес, бул Алланын убадасы. Кимде ким чымчыктын уясындагыдай салым кошсо, ошого бейиштен үй салып берем деп атат да Алла таалам. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Америкада жүргөн, Кыргызстандагы бир туугандарыбыз, салымыңыздарды күтөбүз. Бул мечитти биз 2 миллион 200 миң долларга алып атабыз. Бирок эми 2 миллион 200 миңге токтобой, баягы 2 миллион 400, 2 миллион 500 миңге чейин чогулталып атабыз да. Анткени баягы кийинчерээк бияктын суу бар, свет бар, баягы көп өзүлөрүнүн расходтору бар да. 2 миллион 500 миң биздин гол деп койсок болот. 2 миллион 500 миңге чейин чогултканга аракет кылабыз. Бул өзү нак баасы 2 миллион 200 миң да. Ошо 2 миллион 200 миңге алабыз деп азыр ошого өтөбүз. Биздин бир-эки байкебиз эле, ошо мусулман байкелерибиз 250 миң доллар берем деп нак баасында турат. Салым кошом депчи. Салымды уже кошту деп койсок болот. Бүгүн эртеңден акчасын которот да. 250 миң доллар. Биз өзүбүз тараптан былтыр августта баштаганбыз ушул ишти. Өзүбүз тараптан 60 миң доллар чогулган. И ошо 300 миң долларды азыр первоначальный взнос катары ошол жака бердик. Берилип которулуп, ошол кетти. Иншаллах азыр эми 2 миллион 200 миңди чогултсак деп ошого аракет кылып атабыз да. Силер дагы келип тартып кеткен үчүн Алла разы болсун. Тимурга да Алла разы болсун. Баягы көчөгүнү бир ооз айттым эле. Тимур ушундай болуп атат. Мечит ачкан табыз десем, все без проблем. Оператор менен сизди келет деди. Все мындай бир немеси болгон жок да, баягы ни каплики сомнение болду. Баягы, конечно, улук. Все, с чем могу, теми поддержу деди. Силердин командаңарга айтым группка Алла разы болсун. Чоң рахмат. Ар дайым Алланын колдосунда болгула. Урматтуу Америка Кошмо Штатында жашаган биздин кыргыз жарандар, сиздердин чоң жардамыңыздар керек. Себеби дегенде Америка Кошмо Штатында кыргыз мечити алынып жатат. Сиздердин жардамыңыздарды күтөбүз.